Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурда ой көрсөтчү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүн мынакей Касымалы Жантөшев атындагы Үскөл областык музыкалык драма театрынын жетекчисин атайбыз. Бүгүнкү күндөгү ошол театрдын ишмердүүлүгү жөнүндө, театрдын өнөр адамдары жөнүндө бүгүнкү күндө кеңири бир сөз кылалы деп турабыз. Биз ушул багытта Касымалы Жантөшев атындагы Үскөл областык музыкалык драма театрынын жетекчиси Тургунов Таалайбек Рустамович атай мейманга чакырган элек. Куш келипсиз. Таалайбек Рустамович, мынакей биздин күндөр дагы мынакей алдыдагы өтүүчү бир жакшы күндөрдө турабыз. Анткени 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюну ошондой эле биздин эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы дагы 31-августта майрамдалган турбайбы алдында турат. Анан ушул багытта биз мынакей сиздер менен бүгүнкү күндө негизи эле театр, өнөр адамдары өндөрүн элге тартуулайт деген темада сөз кылсак деп турабыз да. Мына сиз ошол театрдын жетекчиси катарында бүгүнкү күндө театрдын абалы кандай? Ушул жөнүндө токтолсоңуз. Саламатсыздарбы? Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театры билесиздер. Снооско кетип, жаңы заманбап ушу акыркы үлгүдөгү бир мекемелүү болгону турабыз. Жаңыланып алдында. Анткени өзүңүз айткандай талапка жооп бербей калды. Анын баардыгын атайын адистер келип текшерип, авария абал экенин тастыктап, анан өлкө башчыбыз дагы, Маданият министрлиги дагы ушул бизди колдоп, жакшы бир ушу жаңы мекеме, Заманбапка ылайыктуу. Заманбап. Анан ушул Кудай буйрса баштадык. Азыр болсо өзүбүз болсо Ыбырай Айтманов атындагы музыкалык окуу жайга жайгаштык. Ал жерге дагы атайын ушул театрга ылайыктуу кылып бир сахнасын ушу жасап берип атышат. Маданият министрлиги 17 миллион акча бөлүп берген. Азыр ошол жерди жасап атабыз. Кудай буйрса ошол биздин театрдын сахнасынан кем калбаган, ушул театрдын спектакль жүрө турган, эл көрө турган жакшы бир сахна жасап атабыз да. 28 августта Кудай буйрса бизге тапшырат. Анан ошол жерден баштап анан репертуарыбызды улантабыз. Бирок биз жөн жатып калган жокпуз. Гастролдорго чыгып атабыз, выездерди кылып атабыз. Өзүбүздүн спектакльдер ушу сахнабыз жок болсо дагы Рахымжан Отурбаевдин Кумар азабы деген мындан 15-20 жыл мурун коюлган спектакль бар экен. Ошону кайрадан жаңылап иштеп чыгып, ошол спектакль менен 11 октябрдан 16 октябрга чейин Атырау областында, Казакстанда бир чоң фестиваль өтөт. Ошо Рахымжан Отурбаевдин урматына ошол фестивалга катышабыз. Азыр болсо мен ушул өткөн апрелде Санкт-Петербургка эмеге барып келгем, форумга, театральный форум. Анан ал жерден ушул баягы орус классикасын даңазалоо максатында алардын бир проект долбоору бар экен. Орустардын чыгармасын баягы бизде Шекспирди коюп атабыз, казак драматургиясына кирип атабыз, өзбектердин коюп атабыз, анан орус классикасына коюп атканбыз, буга чейин коюлуп келген. Бирок ушул Гогольдун чыгармаларынын негизинде, ушу фантазия деп, уже мынакей 14 август Кудай буйрса жаңы режиссер менен жаңы багытта орус тилинде Кудай буйрса дагы бир спектакльди баштаган алдында турабыз. Элге алып чыгасыздар ошону, даярдап туруп баардыгын. Ана бүгүнкү күндө канча сиздерде мындай коллектив жамааттар деп коесузбу? Артисттер бар дегенде, техникалык кызматкерлер дегенде бар да. Бизде негизинен алганда 169 штат. Анан баягы зданиябыз сноско кеткендиктен, башка зданияга баргандыктан бир топ кыскартуулар болду. Анан эми жаңы театрыбыз бүтсө, кайрадан толукталып, ошо 169 штат менен иш алып барабыз деген ойдомун. Азыр чыгармачылык топ, техникалык топ бардыгы где-то 115 штат иш алып барып атабыз азыр. Бүгүнкү күндө.
Эми театрда мынакей сахнасы элестетүүгө мүмкүн эмес да. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Мына ушул жакта иштеп аткандан кийин анан сахнасы эки, ыйык эки деп коет бизде. Чындыгында биздин ушу сахнасы экиде мынакей ушу Касымал Жантөшев атындагы драма театры бул бузулганга чейин да канча деген оюндарды даярдап дегенде канча деген мынакей жемиштүү ийгиликтерди жаратып келгендигин билебиз. Мисалы үчүн эле мынакей Султан Араевдин жазуучу драматург Күн кармаган бала деген чыгармасындагы мына аткаргандыгы. Ошондой эле Казакстанга чейин мына барышып биздин ушул эле өзүн сиз жетектеген артисттер эле. Мына ошолор да Казакстанга чейин барып жанакы Абай деген чыгарманы аткарып Муктар Абоевдин жазылган. Мына ошондо дагы баш гран-прини жеңип келгендигин билебиз мындайча айтканда. Эми мынакей сиз айтып атасыз мынакей биз бүгүнкү күндө даярданып атабыз депчи. Анан эми чындыгында жанакы орус классикалык чыгармаларды мынакей өзбекстандык болобу, казактык болобу алып чыгып атат. Ал эми биздин ушу кыргыздардын чыгармаларынан, кыргыз драматургтарынан, кыргыз акын жазуучулардын чыгармаларынан пайдалангандар барбы негизичи оюнга? Ооба, бизде деген абдан мыкты спектакльдер бар. 15-20 жыл болсо дагы азыркыга чейин биздин сахнадан түшпөй келаткан спектакльдерибиз бар репертуарда. Мынакей Манаслуу Семетей, Эр төштүк, Ак кеме, мынакей сиз айтып аткан Күн кармаган бала. Мына ушул эки спектакль менен чынында бул Касымал Жантөшев атындагы музыкалык драма театры өзгөчө бир секирик жасап атыбы. Туура. Жете таанылды, ошондой. Жарым жылдын ичинде эмне деген баш байгелерди алды. Чет өлкөгө барып, ал жактан баш байгелерди алып келди. Биздин чынында театрда чыгармачылык топ абдан мындай жемиштүү эмгектенип келатабыз акыркы жылдары. Бирок эми билесиз, дагы мындан дагы бир жакшы ийгиликтерди жараталы, дагы өсөлү деген негизде биз азыр баягы бир топ чыгармалардын үстүнөн иштеп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы бир жылда бир 6-7 спектакль койсоң болот да. Бирок баягы санга эмес, сапатка иштешибиз керек. Ошондуктан быйыл мынакей 2 спектакльди планыбызга киргизкенбиз, Кудайга шүгүр. Биринчисин ишке ашырып, жакында мына фестивалга кетебиз. А экинчи бул ушул жанагы Гогольдун чыгармасы менен дагы бул дагы баягы фестивальный спектакль деп коет. Анан үстүнө баягы Каракол жергесине жайгашкандыктан бул жерде баягы мындай бир көп улуттуу калк да. Анан бир эле кыргыз эле тилинде кое бербей, кыргыз тилинде коелу, орус тилинде коелу да. Буга чейин дагы орус тилинде койдук эле. Ушул жерде мисалы мектеп окуучулары абдан мындай ыраазы болду да. Анткени орус мектептер бар, билесиз. Орус мектептерге барып орусча ойнойбуз, кыргыз мектептерге барып кыргызча ойнойбуз. Мындайча айтканда ушул эки тилде чыгармачылык жактан элге бир руханий азык тартуулайлы деген өзүбүздүн пландарыбыз бар. Анан эми драматургия, кыргыз драматургиясына келсек, бир топ биздин өзүбүздүн пландарыбыз бар. Мынакей Айтматовдун 100 жылдыгы келатат. Ага дагы бир чыгармасына кайрылсакпы деп. Ошол эле мынакей биздин Актыгүл Чотурова эжебиз негизи акын эже, бирок ал дагы ушул драматургияга сүңгүп кирип бир топ пьесалар жазып атат. Ошол эле Кайрат Иманалиев мынакей Кыргыз драма театрда жакшы пьесаларын коюшту. Анан эми изденип, азыркы учурга, азыркы мезгилге төп келген ушул драматургия менен иш алып бара деп атабыз да. Чыгармалар менен. Жаңы чыгармалар менен. Туура. Анткени эми көрүп атасызбы, бирок негизин алып келгенде бул баягы чыгарманын өзөгү күчтүү болсо, бул канча жыл мурун жазылса деле бул өзүнүкүн бербейт экен да. Өзүнүн ошол ичиндеги дүйнөсү камтылган окуялар менен азыркы күндү деле элдин жүрөгүнө мындай түнөк табат экен. Эскирбейт. Өткөндө атанын тагдырын көрдүңүз да. Туура. Бишкекте коюлду, Кыргыз драма театрда коюлду, атанын тагдыры. Эми атаң бир кандай эл кабыл алды. Туура. Анан ушундай бир жакшы элге өтө турган, элге жага турган, эл эмнени каалап атат, ошондой чыгармаларды коелу деп атабыз. Ана бүгүнкү күндө чындыгында бул жаш драматургтар да бар да. Жаштардын да чыгармалары, китептери байма-бай мындай басылмалардан чыгып жүрөт.
ошолор менен иштешүү мисалы үчүн силер жактан колго алынабы дегенде режиссер тарабынан болобу мисалы үчүн эми жаштардын да жакшы чыгармалар бар. ооба жаш драматургтар менен сөзсүз түрдө иштешибиз керек. Сөзсүз түрдө анан эми чын келгенде азыр биз мынакей мен келгениме 1 жыл болду. Ошол 1 жылда келген күндө эмне план койсом, ошол пландар менен биз азыр иш алып барып атабыз. Анан өзүңүз билесиз, баягы жанагы сандан сапатка дегендей. Анан эми келечекте, алдыңкы күндөрдө биз сөзсүз түрдө жаш драматургтар менен байланышып, кабарлашып, алардын чыгармалары менен дагы биздин театрдын репертуарын толуктайбыз деген ойлорубуз бар. Мен талай устамыз жана жакшы айтып кеттиңиз сиз жогоруда мынакей чындыгында баягы чыгармалар эскирбейт дегендейчи. Мурдагы чыгармалардагы өзүнүн эмесин жоготпой, өңүтүн жоготпой дегендей, мына элге жетип атпайбы дагы. Сиздер тараптан артисттердин ойногон чеберчилигинин аркасынан келип атат да бул жетип дегендей. Мына ошондой мезгилдерде мынакей биздин эле ушу Касым Алижан Төшөв атындагы Мурда драма театрында жогору Үскөл жергесинен чыккан мыкты актерлор болгон. Советбек Жумадылов деген мына, кыргыз артист деген. Мына сиздерде театрда иштеген Марат Алышбаев деген жетектеген мынакей сиздердин театрды эмнелеген оюндарды, кинолорго чейин тартылды, аткарып дегендей. Анан биздин мынакей элге эң кеңири белгилүү болгон эжекебиз бар, Айлиман Жаңгорозова деген. Түбрайдын Сатылок айылынан. Мына алдыңкы канчадан кинолорго тартылды дегендей. Мына ошолордун изин улап келаткан мына сиздерсиздер. Ошо сиздердин араңыздарда ушундай таланттар барбы бүгүнкү күндө? Жаштардан. Улуу көч кайда барса, кичүү көч ошол жака кетет деп коет го. Сөзсүз түрдө ар бир актер, же актриса, же режиссер өзүнө бир адамды сиңирип алат да. Мүмкүн айтылуу мынакей биздин залкарыбыз Марат Алышбаевдин өмүр жолун, таржымалын, анын жасаган эмгегин, ойногон ролдорун, жараткан образдарын мүмкүн биздин азыр жаш актерлорубуздун бири ошон багытта изденип, мен да ушундай залкар болсом экен, мен да ушундай бир атактуу адам болсо экен, өзүмдүн ордумду тапсам экен деген жаштар бар. Мына силер менен жакында мына каза болуп калды. Алтынбек Шатьянов мынакей кыргыз эл артисти, эмнеген ролдорду аткарды. Король Илирди аткарып мынакей чыгарып кейипкерин элге жеткирип берди го. Жана башка маселелерди аткарган оюндарда. Алтынбек Шатьянов агабыз чынында да өзгөчө таланттуу. Мен бул театрда ошол мезгил иштебесем дагы, ал киши менен бир сахнада жүрбөсөм дагы, бирок ошол инсандын атын биз борбордо турганда да укчубуз. Борборго спектакль коюп барганда көрчүбүз. Кечээ эле Фейсбуктан бир кесиптешим жазыптыр. Менин устат менен түшкөн акыркы сүрөтүм деп, сахнадачы. Карабайсызбы? Мынакей ушундай бир орду толгус жоготуу болгон, бирок өзүнүн өмүрүн, экинчи өмүрүн ушу эли журтуна өзүнүн чыныгы таланты менен таштап кеткен экен. Театр карынаган. Мына бизде Эрлан Казакбаев деген ар тармактуу, кайсыл ампулада болсо дагы ойной турган артистибиз бар. Акназар деген азыркы дагы бир мыкты жигитибиз бар. Жаш Феруза деген жаш актрисабыз бар. Мынакей өткөндө бизде баягы жыл жыйынтыгын чыгарып, ким канча жолу сахнага чыкты, ким канча жолу роль ойноду дегенде, ушунда Феруза деген кызыбыз негизи театрга жаңы эле келди, бирок абдан өзүн көрсөтүп атат да. Андан кийин Айзада деген биздин мынакей Казакстандан өтүп келген актрисабыз бар. Канат Шабдалиев деген мынакей бизде. Анан эми мына ушул инсандардын ордун басып келаткан эми чын келгенде мыкты таланттар бар да. Биздин көркөм жетекчибиз Света Абдыкадырова, Жылдыз Саитова. Эми айта берсек көп агай, өзүңүз билесиз. Ошолорду ушундай бир ушул Марат Алышбаевдай, Айлиман Жаңгорозовадай, Бакен Кыдыкеевадай ушундай бир атын калтырып калышка биз дагы жетекчилер себепкер болушубуз керек. Ошолор кандай роль ойногусу келип атат, кайсыл образды жараткысы келип атат. Ошолорду биз иш менен камсыз кылышыбыз керек. Анан ойлойм, баягы мыкты чыгармалар менен
алар да ушундай бир унутулгус элдин эсинде калат да. Туура айтасыз. Мындай сиздер ошо жана чыгармачыл адамдарга чындыгында эми жетекчи катарында шарт түзүп бериш негизи милдет да башка. Бирок ошондой болсо дагы жетекчи катарында алар менен мамиле түзүп сүйлөшөбү, алардын тилин табуу деп коет го жетекчиликте көбүнчө. Алардын жан дүйнөсүнө кирүү. Себеби алар жан дүйнөдөгү адамдар да чыгармачыл. Туурабы? Сахнада ойнойт. Ойноп атканда ошо кейипкердин ролун аткарганда керек болсо адамдарды ыйтатат. Керек болсо күлдүрөт. Мына ушундай маселе адамдар толкундатат, ойлонтот деген жана башка маселе бар да. Мына ошолорду дагы сиздер баягы ролдорду атпайбызбы биз? Баягы каармандарды, кейипкерлерин берген мезгилдерде ушу артисттер тандап аласыздар да өзүңүздөр. Ылайыктап. Ооба, эми мындай да. Бизде режиссер келип ошол өзү тандап алат, ким кайсыл ролго ылайыктуу. Анан ошол менен иш алып барып. А биз болсо ошол чыгармачылыкка эмне керек болсо ошонун баардыгын даярдап беришибиз керек. Финанс маселелери ал жерде эң биринчи өчүрөт. Анан кийин бул жерде художниктердин ар бир Жасалып боло иштер. Менин бир усатым айткан, ар тараптан төп келип бир команда чогулса, сөзсүз түрдө мыкты чыгарма жаралат деген да. Ошол нерсени мен абдан эске алып, ушул ал жерде музыканты күчтүү, художниги күчтүү, режиссеру күчтүү, жада калса жана сахнаны жасап аткан, сахнада свет коюп аткан, анан мыкты пьеса да абдан мыкты болсо, анан чыгармачыл артисттерибиз, биздин актерлорубуз, алар эми режиссер кандай тапшырма берсе, ошонун негизинде өзүлөрүнүн жан дүйнөсүндөгү бир мыкты талант менен мыкты чыгармаларды, мыкты спектакльдерди элге тартуулап кетебиз. Туура. Анан эми Талай Урустамович мынакей бизге дагы жогоруда мен айтып кеттим, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы быйыл Кыргызстан өлкөбүздүн. Ошондо эле мына 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюну 31-августтан 6-сентябрга чейин өткөрүлөт. Биздин жергебизде өткөрүлөт, Кырчында. Өзүңүз жакшы билесиз. Мына ошого даярдыктар кандай сиздер тарабынан? Көчмөндөрдө бизде Бишкекте эң ачылыш аренада ачылган атат да. Ошо аренага катышат. Андан кийин биздин ипподромдо катышат. Анан Кырчынга катышат. Мындайча айтканда бөлүнүп кетти да. Бирок основной состав бул көчмөндөргө борбордон тандалды. Бирок сиздин артисттер да барат да. Биздин артисттерден где-то 7-8 артист катышат го. Анткени баягы борбордо бул 2 ай 3 ай мурун башталбадыбы? Ошондуктан баягы жатаканасы, анын тамак ашы дегенде мисалы региондордон алып барса ошол чыгымдар баарын кетет. Ошондуктан менимче борбордогу ошол чыгармачылык топ менен иш алып барып атышат. Демек силердин артисттер да ошолор менен тең тайлашып катыша алат экен да. Сиз айтып атканда 7-8 атпайсызбы? Сөзсүз түрдө. Ошол бар оюндарды аткарат диякта чыгармачылык көчмөндөр оюнуна катышат негизи. Эми боюнча эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы быйыл эми Таласта өтөт билесиз. Анан бир нерсени да айтып коюш керек, баягы бул чоң иш-чараларда атайын бир баягы тендердин негизинде деп коебузбу, атайын бир режиссердук топ утуп алат. Анан ошол режиссерлор ким менен кааласа ошол адамдар менен иштейт да. Анан эми биздикилер дагы көчмөн эгемендүүлүккө катышышы мүмкүн. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына барат, Ооба. Демек силерде баягы чындыгында өнөрлүү адамдарда мындай чарчоо жок, баягы өрүк алса дагы мындай үйүндө отуруп калмай жок, кайсы убак болсо даяр болуш керек да негизи, туурабы? Мына ушундай күндөргөчү. Чыгармачылыктын иште иштеген. Жана сиз экөөбүз ушу бир сырттан сүйлөшүп отурганда мен ошо бир нерсеге аябай өзүмчө ойлондум да. Адамдар майрам күндөрү мисалы баягы эс алуу жарыялайт го мамлекет. Ошол убактарда биз наоборот иштейбиз. Туура. Суббота воскресенье күндөрү иштейбиз. Анткени баягы биздин баягы мындай карап алып келгенде баягы ошо элдерге жалпы бир жакшы чыгармачылык тартуу. Суббота күнү эс алган күндөр мисалы ата энесин театрга алып баргысы келет, киного алып баргысы келет.
Ошол убакта биз Кудайым буйруса мынакей ушул суббота күндөрү дагы элди тейлейли, репертуарыбызды коелу деген пландарыбызды Кудай буйруса алда коюп. Элдин маанайын көтөрүп. Маанайын көтөрүп. Ар бир майрамдарда көрүп атасыз. Мынакей биздин Каракол жергесинде эмне деген сонун майрамдык иш-чаралар өттү. Ошол жерде дагы ушу биздин театр четте калбай ошол жерде өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап аттык. Ушундай жакшы иштерди жасап атабыз эми. Кийинки мезгилдерде мына театрга эл келбей калды деген сөздөр тарай баштаганда. Себеби театрга баягы эл көп барбай калгандагысы жанагындай кинолорго кетип калып, анан мына бүгүнкү күндө дагы жанагындай биздин бир телефондор чыгып калды сотка. Мына ошолордун көрүп эле баягы көп театрга кайрылуу азыраак болуп калган да негизинчи. Азыркы бүгүнкү күндө тескерисинче кайра театрга тартылуу деген келет да. Себеби театрда чындыгында баягы жаңыланып, заманбап турмуштун ылайык чыгармалар жанагы пьесаларды болот, оюндар, спектакльдерди болот, драмаларды алып чыкса, элдин баягы жүрөгүнө жете турган, көңүлүнө жете турган чыгармаларды алып чыгып, өзүнө тарта турган болсо театрга эл келет. Же келбейби? Жок, туура айтасыз. Элди тартыш үчүн мен жана айтып кетпедимби? Ошол эл эмнени эңсеп атат. Мисалы, азыр Анткени силердин театрда музыкалуу деп да айтылат, музыкалуу драма театр болуп атат. Себеби силерде музыкада коштош керек деген да чыгармасы. Мына Кудайым буйруса, ушул жаңы мекемебиз бүтсө, биз сөзсүз түрдө ушул ансамбль кошолдуп атабыз. Анан бийчилерден, себеби дегенде мынакей азыр мюзикл деген аябай популярный болуп атпайбы? Борбордо көрдүңүз. Бир гана ой менен чектелбей. Ошондуктан биз ушундай багыттагы иштерди дагы алып баралып атабыз. Азыр эми баягы биздин баягы чынында полноценный зданиябыз жок болгондуктан ушундай шарт менен иш алып барып атабыз да. Бирок мен ойлойм, элдин келүүсү бул ушу жетекчилер, менеджер болуш керек экен деп атам. Биз ошо элдин талабына ылайык спектакльдерди коюп, анан жанагы уюштуруу маселелерине абдан бир дыккат чуркап, бирок Кудайга шүгүр, мынакей ушу кайсы жерге барбайлы абдан бир ийгиликтүү келип атабыз. Мына Ош, Жалал абад, Баткенге чейин барып келдик. 18 күн жүрүп келдик. Кыргызстандын ичинде. Кыргызстан ичинде абдан жакшы. Элдин келүүсү, кабыл алуусу, анан Каракол жергесинде дагы жөн жатып албай мектептердин сахналарына барып атайын коюп атабыз. Эми мынакей бизде сезон ачылышы деп коет, октябрда ачылат. Октябрдан баштап ушул декабрга чейин ушул ысык көл өрөөнүн айланып кыдырып чыгып. Ар бир айылдарга чейин барабыз. 10 киши келсе дагы биз спектакльбизди коюшубуз керек. Мүмкүн ошол 10 киши жүрөгүн ойготсок, ошол 100 кишини Кудай берсе биз кийинки барганда алып келиши мүмкүн. Туура. Бир адамдын жүрөгүндө болсо 100 адамга жетет деген бар да сөз. Мүмкүн 100 адам келсе, бир 1000 адам алып келиши мүмкүн. Ошентип ишти алып барбасак, азыр өзүңүз көрүп атасыз го. Телефон деген ушу интернет заманы бир топ азгырык болуп кетти. Азгырык болуп кетти да. Демек чыгармачылыкты мына эл менен бирге байланышсаңыздар, демек эл өзү тартылат да келет деген сөз, театрга мисалы үчүн. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Эми мынакей рахмат сизге дагы. Мына келип убактыңызды бөлүп дегенде бизге учурда кой программасына катышып, өнөр адамдары өнөрүн элге тартуулайт деген темада ой козгодук, сөз козгодук дегендей. Мына ал боюнча дагы сиз театрдын иштери бүгүнкү күндөгү, анан чыгармачы адамдардын бүгүнкү күндөгү даярдыктары жөнүндө дагы алдыдагы иштер боюнча дагы айтып бериңиз. Сиздин ишиңизге дагы ийгилик каалайлы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен учурда ой көрсөтүүсү соңуна чыгат. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.